Азыр анча-мынча кухняга башпагасызбы? Тамакты акыркы жолу качан жасадыңыз эле? Жок, мен азыр башпакпай калдым, аны чын айтайын. Мен өзүм эле эч ким менин стилистим деле жок. Мисалы поэзияга бармын, мен өзүм да кичинекейимде ыр жазчу эле. Жок, мен жөнөкөй эле мобилдүү телефонду колдонуп атам. Президент радиогабы? Угам. Наушникти колдоносузбу анда? Сөз менде мен ат билем, кыргыз ат деген кыргыз это вообще. Биз азыр президент менен интервьюга даярданып атабыз. Президент азыр дээрлик 1 сааттан кийин келет. Биз азыр президенттин резиденциясына келдик. Менде бир топ суроолор бар. Башында эле президенттин маанайы кандай болот ошого кызыгып атам мен. Бирок мындай жеңил-желпи жеке жашоосуна байланышкан суроолорду берсек деп атабыз башында эле. Анан орунду тандап атабыз. Президент менен сыртта маектешсек болот. Багдарактардын жанында бир мына басканча маек кылсак деп атабыз. Болсо бул жерден могу жерде маек кылсак деле болот. Тиги жакка маек кылсак болот. Бул биздин белгилүү оператор Алмаз Алимбаев. Алмазбеке, буга чейин Чоңалайда, бир карасаң Нарында, бир карасаң Таласта эле жүрөсүз. Ушундай бир официалдуу адамдар менен буга чейин иштегениңизди Азаттык плюска келгенге чейин. Ушундай болгонбу? Президент менен, балким спикер, премьер-министр. Жок, боло элек. Бул башталгыч го дейм, ойлойм. Мындан кийин каяка? Обамага, балким. Жок, мындан кийин биринчи Путинден баштайлы, андан кийин Обамага атабыз го. Басында айтып койма. Саламатсыз, Роза. Росакна. Это Жанар Я Акаев. знаю Жанар, я тебя видела по телевидению. Касым. Как раз в прошлом году, 6 апреля, и Таласские 6 апреля события освещались полностью его глазами. Весь мир. Мен азыр көрөйүндө атам, Талас. жана эле неме болот менен сүйлөштүм. 5-inde, 6-сында. Жок, 6-сында бара албайм, 5-inde. Роза Исаковна, Азаттык плюс жаштар программасына маек курууга макул болгоnuңуз үчүн чоң рахмат. Мен ойлойм бүгүн биздин көрөрмандар үчүн сиз абдан бир ачык болуп, буга чейин эл билүүгө келген бир топ сырларыңызды ачып бересиз деп үмүт кылабыз. Алгачкы суроом, айтсаңыз сиздин жумуш күнүңүз эмне менен башталат? Анан көп айтышат, сизди түнкү саат 11ге, кээде 12ге чейин иштейт дейт. Ушунчалык энергияны Биз бирге чейин деле иштейбиз, түндө бирге чейин деле. Анткени мына ушунча иш көп болуп атат. Мен өткөндө ойлогом, ушу парламентке баягы кетти, 3-төн 1 бөлүк иш өкмөткө кетти, эми болсо азыр эми эс алабыз го десем, жок, ошончо эле иш көп болуп атат. Анан өзгөчө ушу кагаздар көп, анан мындай көздү да жеп коет. Мен үйгө алып келем көп кагаздарды. Чарчап калбайсызбы? Сөз чарчайм. Анан алардын баарын отурам, карап, билбейм, ушу дүйнө жүзү боюнча эле канча өкмөт, өлкө башчылары болсо ошолордун баары эле сөз кагаз окуйт да, бирок менде ушул кагаз окумай, кагазга резолюция бермей, кандай бир ошол кагаздардын баарын бир ойлогон, бул көп убактымды алып коет да. Анан мен окуйм, анан окубай койбойм да ошондой. Ошол эле убакта интернеттеги көп убактыңыз алабы? Мисалы мен өзүм журналист катары жумушка келип, анан Facebook'та ачам, Twitter'да ачам, бүт баарында отурам, бир түшкө чейин убакыт деле кетип калат да. Кээде сиз Facebook'та бар, Роза Отунбаева деген, Twitter'де ушул өзүңүз отурасызбы чын эле? Туура, мен мына мен сага айтайын, мен жардамчыларым да бар сөз. Менен баарын эле мисалы Ширин Айтматовадай болуп мен отура албайм. Ширин мына кечөөндө мага айтып берип атышат, тиги парламенттин залынан
мындай баягы эмне болуп атса ошонун баарын тез жазып айтып атат деген мааниде. Ошондой. А мен болсо эми ошончолук отура албайм. Мына менин жардамчыларым бар бул жагынан да. Бирок ошондо да мен айтышым керек, мен сөзсүз эми мына бир күндө бир 3-4-5 жолу тез карап мен ушу бир жанагы интернетти күйгүзүп коюп, анан кийин бир кабар келсе клик деп мындай бир неме болуп калат го. Ошондой программаны киргизем деп эле дайым эле ушу созуп атам. Ошону киргизип койсом мен да билип турат элем. Шыгылып мен өзүмдүн почтамды, анан башка дагы мындай бир кабарларды өзгөчө бир күндө эмне болуп атат билбей калам да. Мен мындай бир атайын деле ушу пресс-служба деле андай ишти жасабайт. Ошон үчүн мен карап турам. Анан сиз оппозицияда жүргөндө мен буга чейин да бир топ интервью алгам, анан ошондо наушник тагып жүрчү элеңиз дайым. Анан мен бурда сураганда сиз радио угам, күндө угам дечү элеңиз. Азыр деле президент радио угабы? Наушникти колдоносузбу анда? Сөз менде баягы неме радио, портативный радио деген деле радио мен ойлойм да, вот жанагы ушу биздин турмушубузда абдан маанилүү ролду ойнойт сөзсүз. Бул жалаң эле ушу Кыргызстанда эмес, чет өлкөлөрдө мына бул китеп, анан кийин радио деген ошо биз мына басымдуу телевидение деп атпайбыз бул жерде. Чынында ошон аякта ушунчалык көп мына китептерди поездда деле көрөсүң, кайсы жерде деле көрөсүң. Анан радио болсо мен эрте турганда эле мына 7ден баштап эле күйгүзүп коем, анан кийин радио болсо иштей берет. Мен болсо өзүм иштеримди жасай берем. Кандай бир анан эртең менен баштап эле мен эмне болот, кандай кечээ эмне болду, анан орус радиосуна өтүп кетем. Тилекке каршы бизде мисалы мына BBC радиосу англисче жок. Аны болсо телевидениядан бир күндө бир көргөнгө аракет жасаймын, же CNN, же BBC-ни. Эми баягы ошо изобразительный ряд көрүнүштөрдү бир көрүп коюш керек да, кандай экенин. А чынында мына ошо мен ойлоп атам, биздин эле радиону угуп отурсак анда дүйнө жүзүнөн калып каласың. Башка мына мен мисалы Россияны деле биз жакшы билбей калдык. Аяка тез жакаттабасак, баягы мурункудай жашабасак алар менен бирге дегендей. Ошон үчүн биз ошо регионду жакшы түшүнөбүз десек, Россияны түшүнөбүз десек, алардын да радиосун угуп туруш керек. Демек азаттыкты дагы угат кетесиз. Сөз да мен ошо эртең менен саат 7-де азаттык мына азаттык бир күндө бир жасаган программасын 6 жолу кайталайт го, эртең менен анан кечинде кайта эле ошонусун эле кайталай берет го. Вот так вот. Анан орто жерде колдон келсе ошо BBC-ге да неметип калам. Учурап калам. Анан биздин президент, Кыргыз президенти ырдай алабы? Эгерде мисалы кесиптештериңиздин балким Жок, мен ырдабайм. Нурсултан Назарбаев Ой, а киши баласы үйлөнүп калса, бир баласы жок, эми а киши укмуш экен, а кишинин таланты. Ал мен бир көп жыл мурун уктум эле. А киши өзү жубайы менен бирге түнү бою ырдап чыкканга ошондой кудурети да бар экен, шыгы да бар экен. Булар баягы дың жерде көтөргөн, ошондо эле баягы булардын баягы мурунку турмушу ошону менен мындай бир байланган дегенде, анан бар экен буларда талант деген бар экен. Менде жок, тилекке каршы. Мен ушу мисалы поэзияга бармын. Мен өзүм да кичинекейимде ыр жазчу элем, анан кийин мындай баягы декламация, ошондой эле мен поэзияга жакын адаммын да. Күтүп атасыңарбы да? Бар, да. Замир както жүр? Замир. Buncha men e'tiborim Men konsertga ishlatadi. Yo'q, ko'cha bo'yida qiladi, yo'l bo'yida qiladi. Yo'q, ularning barini o'ylayman. Hozir azaydi. Azaytsa, e'tiborim o'qib qo'y. Пожалуйста. У меня занимается авиамоделированием.
Иә. Азаматшылар, сіздерге қатысы Жаллабад авиамодельный кружок дейді. Ким Каримкулов деген руководитель. Десеңіз. А сіздер болса летчик болам деген балдарсыңар? Алтында. Мне кажется, заливают бензин, и он летает. Да вы что? Да, участвует. Да вы что? Мына багына кичине бензин куят. Анан болсо биягынан джип байлайттагы башкарып турат бияктан. Рулю болот. Анан учурат. Бул деле ошо моторный, гоночный. Бул скоростной, бул гоночный, бул воздушный. Бул асманга учат. Бул экона тең, үчөнө тең бензин куюлат. А бул самолеттин аты Миг-21, бирок Е2. Буну жеринде илмеги болот. Илмеги менен резинка менен тартып туруп учурасыз. Бул катуу учат. Сіздер қанша киши барасыңар ушу кружокко? Онго барат. Бір ушу кызыктуу китептер барбы силерде да? Вот про самолеты, про все это барбы, да? Ошондой да, барбы? Мен чоңойгондо самолетту жасап сизди учурам. Алтыным. Мен ушул неме Каримкуловго бир неме жакшы бир китептер жиберип жиберейинчи да, мындай. Азыр ушундай бир жакшы китептер бар. Макулбу да силерге жеткенде. Азамат, давай. Азамат. Президент Роза Отунбаеваны Азаттык плюс бул жакка алып келди атайын. Биз маекке чейин жолуккан элек, Өзүң кандай сезиң президент менен жолукканда? Жакшы сезим. Анча сөздөрүңдү унутуп калдыңбы? Ооба. Же баарын айтып бердиңби? Жок. Баарын эле айттым окшойт. Муну үйрөткөн агайыңарга эмне деп айтып барасыңар? Ошо Роза Отунбаеваны көрдүк, сүйүндүк дейбиз. Сенчи Каримкуловго эмнени айтып барасыңар? Каримкуловго ушу Роза Отунбаеваны көрдүк, көңүлдүү болдук. Сизге чоң салам деп айталым. Чын эле жана Отунбаева сурабадыбы? Ар кандай китептер барбы депчи? Силер бар дедиңер, чынында бар беле? Ооба, бар. Советский самолетты биз көрөбүз да. Эми чынында президент ташыйсыңбы чоңойгондо? Ооба. Акылы? Рахмат. Ага чейин мен президент болуп калышым мүмкүн, Рахмат. Анан биздин көрөрмандар көбү студенттер, окуучулар, жаштар аудиториясы. Анан азыр сиз өзүңүздү бир 20 жаштагы жашым деп элестетсеңиз, кайсы кесипти тандап, кайсы багытта билим алууну баштайт элеңиз азырчы? Балким саясатты тандай белеңиз кайра эле. Балким мен кино тарткыч болот белем. Мен мисалы ойлойм да, мына мен бүгүн деле сурап атышат, ушу президенттиктен кеткенден кийин эмне иш жасайсыз, анан бекер отуруп каласыз дегендей. Мен ойлойм, мен балким силерге телевиденияга барып бир программа жасасамбы деп ойлойм да, мисалы. Анткени мен көп нерсени көргөн адаммын. Анан мындай бир ушу баягы салыштырганга мындай бир тажрыйбам бар дегендей. Же болбосо ушу мен ойлойм, бизде Кыргызстанда баары эле саясатташтырылып кетти, чынында могу жашоо, турмуш, илим, техника жагынан кем да менин оюмча. Мына ушу жаштар деп атасың, мен ушу жаштар жөнүндө деле айтат элем, бизде карасаң ушу илим жагынан мына мейли чет өлкөлүк телевизионный программалар, мейли Россияда деле канча мындай бир викториналар болуп атат ушу ардеме бир илим боюнча, билим боюнча, жанагы бир вундеркиндтер боюнча. А бизде балдар эч ким эчтеке жок мына ушул тарапта. Мен ойлойм, мен ушул жагынан деле кандай бир илимий, популярдык мындай бир тасмалар же болбосо тарыхый бир нерселерди мына ушундай маал келди окшойт изилдегенге. Мен же жазуучу болот элем мисалы. Жазуучу деле болот. Анан мурдагы эки президенттин туугандарын аралаштырды саясатка, туугандарын мамлекеттик башкарууга аралаштырды деп күнөөлөшөт. Роза Отунбаеванын туугандары каякта азыр, эмне менен алек болот? Уулуңуз Атай Отунбаев, кызыңыз? Мен уулум эч саясатта жок, ал деле бойго жеткен жигит, аны деле кимде болсо эле ардемен эле азыр айтып атышат, жазып атышат. Мен мөөнөтүм да кыска болду, мына мен ишенемин, мен элдин ушу ишеничин, үмүтүн эч булгабай
эч мен кызым бул жерде жок, ал Улуу Британияда жашайт, ошол жерде окуган, ошол жерде калып калды, ошол жерде иштеп атат. Менин уулум болсо ушул жерде, келин экөө мына ушул жерде иштеп жашап жүрүшөт, эч саясатта жок, жөнөкөй эле бир кадимки ушундай жумушта дегендей. Ар кандай ошо проекттерди жасап жүрөт азыр. Ал деле бир туристтик компанияда болчу, аяктан азыр чыгып кетип, мында бир ушу билим жагынан бир проекттерди жасап жүрөт. А мен өзүм мен жалгыз эмесмин. Биз болсо 8 бир тууганбыз. 8 бир туугандын ичинен мен экинчисимин. Башкалардын баары жашыраак. Бир топ ушул жерде жашабайт, Кыргызстандан тышкары жашайт. Ошолордун баары эле кадимки эле мына саясаттан тышкары эле иште жүрүшөт. Менин иним бар, иним дипломатияда болчу, ошо уже бышкандай бир көп жылдан бери иштеп жүрөт. Анан аны болсо элчиге түртүштү эле, мен болсо жол бербей койдум азырынча. Мен иштеп турганда болбой эле коеюн айым деп. Эми ошого макул болуп жүрөт. Анан азыр анча-мынча кухняга башпагансызбы? Тамакты акыркы жолу качан жасадыңыз эле? Жок, мен азыр башпакпай калдым. Аны чын айтайын. Мына былтыркы 7 апрелден баштап эле ошо сен сөзүнүн башында ушинтип сурадың го. Энергия жетишпей калат, Жанар. Чынын айтышым керек, мен ошо мен эми азыр азыраак эле уктайм, бирок ошондо да энергия чогултуш керек кайта. Анан мен өзүм ушундай бир кандай бир физикалык машыгуу же ушуга бир көзүм жетсе басам, мындай бир, знаешь, вот бир норвежская ходьба деген болот. Лыжанын жанагы немелери болот го, тиги палкалар, таяктары. Ошону менен бассаң, бул көбүнчө ошо пожилой адамдарга да атайын. Анан бул ошо таяктарды эмнеге неме колдоносуң? Анткени кол иштейт экен да, маминтип. Негизи бутуң иштеп атат, а ошондо кол иштейт экен. Анан ошо мен айтчу элем го мурун деле ошо йоганы жасайм мисалы. Анан мен ошо быйыл кышында конькиге бардым бир 3 жолу. Барып анан ошо жерде андан көп убакыт болгон жок. Анан биз азыр Facebookка Роза Отунбаева баратабыз деп жазсак, көпчүлүк аялдар кызыгышты сиздин кийимдериңизгечи. Стилисттери барбы, алар кандай болот дейт, аялдар, кыздардын көбү ушундай суроо берип атышат. Анан бир кыз жазып туруп, оштон Роза Отунбаева жанагы ош окуялар учурунда ноокатка аппак кийинип келип, ошондой бир ысым пикирге кабылган дейт. Мал убактарга балким шашылыш болуп калгандырсыз, мындай да вот, ошондо биринчи жолу мен Ошко барып калдым, анан кийин мен ошол жака баратканда ушу такыр эле мага ушу жана бронежилет деле абдан ныкташты да, ошону кийесиз болбойт деп эле могу мен кайтаруучулар. Анан ошо мен бронежилетти кийгенде эчтеке батпай койду мага. Анан ошондо чындан эле шашылыш эле, ошо бир чоңураак куртка болчу. Ошо неме жайкы күн тим эле ысып турган, анан ошо бир жеңил бир куртка эле, ошону кийип алып турдум. Анан мен кийинде ойлоп атам да, Жанар, бул балким жаңылыштуу. Бизде мына биз айтып атабыз, биз мусулманчылыктабыз элдин баары деп атабыз. А мусулмандарда чынында ак деген бул траур чынында. А биз болсо өзүбүз мында практикада жашоо турмушубузда мына орустар менен бирге жашап Европага мындай кандай бир ыктап кайта бизге кара траур болуп калды. Анан ислам каякта, биздин практикабыз каякта, экөө да карама каршылык келип атат. Анан мен деле ошондо неметпей калдым да, эч бир атайын тандап деле неметкен жок. Мен ойлодум, ошо эл туура эле түшүнөт го десем, чындан эле анан мага катуу эле сын берип эле ошентип эле айтып калышты. А мен өзүм кийим болсо, мен кийимде мен мынтип айтат элем, мен өзүм эле эч ким, мен стилистим деле жок. Мен өзүм бирдемени тандап эле, анан бир ушу бир 3-4 көйнөктү тиктирип алдым. Анан башкасын болсо, мен дүкөнгө барганга деле эч убактым жок. Бир барып ошо бирдемени
тандап дегендей биз барганда мына бир 2 күнгө барабыз визитке. Барып эле анан ошол жерде бир күндө 10-12 керек болсо 14 мамдай бир жолугушуулар болот. Ошол менен эле кайта келдик эле кайта эле кеттик ошол ойдон. Анан деле өзүм тартап жүрүп. Биз эми жаштар мисалы Файза деген кафелерге барып тамактанабыз, достор чогулуп бир ойнойбуз, футболго барабыз. Президент ушундай убактысын кантип пайдаланат? Бир кафеге бара албаса, баары мындай бир чектелип капазга түшүп калгандай болбойбу экен? Жо, мен деле барат элем, ошого убактым жетпей атат. Мен деле мисалы эми мурунку президенттер барбаптыр же андай барган деле кээ бир кезде мындай бир коркунучтуу деп мен мына ошо жан сакчыларым аларга кыйынга түшөт да, мен бир жака барып калсам. Бирок мен досторум ушундай той болуп калса, мен бир 2-3 жолу ушинтип эле бардым, жөнөкөй эле. Барсам алардын сүйүнүчү, менин сүйүнүчүм абдан эле бул бизде адамбыз да дегендей. Анан бирок мындай мен барганга ошо убакт жагынан эле мындай кыйынчылык болуп атат да. А мен болсо жанар чынын айтайын, мен ушу басканга да убакыт таба албай эле жүрөм. Ушу бассам деп эле, бассам кичине аба жутсам, анан кийин дагы кандай бир колман келсе китеп окусам, бирок ушу көзгө көп күч келип атат да. Ошон үчүн ошо жана радиодо ушул жагынан да көп неме дейт да, мына жаңылыктар, анан дагы бирдеме ушу радио менен уктап да калам мен, радиону угуп отуруп. Ошол бир кызык. Анан президенттин жанында канча акча жүрөт? Сиз акчаны мындай сарамжалып пайдаланасызбы өзүңүз? Мен өзүм деле сарамжалдуу адаммын деп эсептейм. Мен мисалы ушу биз көп үй бүлөлүү көп балалуу үй бүлөдө өскөмүн. Анан мен раматылла атам, ушу апам деле бизди 8-де чоңойтуп көтөрүп атканда ушу баарыбызды мына комнатадан чыксаң светти өчүрүп жарыкты дегендей ушинтип. Анан биз деле ушу бири-бирибиздин кийимибизди кийип эле ошентип эле чоңойгонбуз баарыбыз эле. Анан азыр деле мен мисалы эми мен эч жака барбай атам азыр, чынын айтышым керек. Мен азыр мына ошо китеп дүкөнүнө да жете албай атам. Мен ошо китептерге көп көңүл буруп бир ошо баштадым эле ишти. Мен ошону да аягына азыр чыгара албай атам окшойт. Анткени ошо китеп чыгаруучулардын баарын мен чогултуп, силер мен дагы болом деп ошентип айттым эле. Мен жок, тилекке каршы акчаны мындай бир көп деле мен мындай бир пайдаланып аткан жокмун. Бирок колман келсе ошо жанымдагы мага жардам берип аткан адамдарга берип коем. Көрөйүн десек такыр эле көрүнбөйт. Мына кызым деле жакшы тааныйт, телевизордон көргөн. Такыр эле көрүнбөйт ата эчтеке. Атай каяктан келдиңиз эле? Атай мына Кара Суу шаарынан эле келдим эле. Президенттин жанынан көрөйүн деппи? Жанынан көрөйүн. Эл көп. Эл көп. Карап коюп эле бул жактан гана? Карап коюп эле отурабыз. Сөзүн угуп, чала була сөзүн угуп турабыз ушул жерде. Эже, жүрсөңүз сиз менен бир чакан интервью кылабыз, Эже, азыр президент менен сүйлөшүү мүмкүнчүлүгү болуп калса, Отунбаева менен, Роза Отунбаева менен эмнени сүйлөшүп отурам дедиңиз эле? Эмнени сүйлөшмөк элем? Элдин тынччылыгын, элдин мынау азыркы мезгилдеги акыбалын, анан кийин бары жогун, ошону сүйлөшмөкмүн. Мынау продукталардын кымбаттап атканын, эмне себептен кымбаттап атат? Бул дүйнө жүзүндө болуп атабы? Же биздин эле Кыргызстанда болуп атабы? Ушул ойлорду айтпакмын. Эже, азыр мына кыргыз бийлиги түштүктө, мына ош тарапта анча кадыры жок да? Жок. Президент Отунбаеванын авторитети кандай азыр бул жакта? Карапайым эл арасында. Карапайым элдин арасында башында такыр эле жок эле. Азыр эми барган сайын кичине элдин ишеничине кирип, кадыр баркы кичине көтөрүлүп атат. Өзүнүн сөзү бар. Мөөнөтү бүткөндө кетем деген. Эми мөөнөтү бүткөндө көрөбүз да дагы. Азыр мисалы биз жумушка кетип атканда бардык эле карапайым адамдар,
майылер туруп эртемен жана кортеж өтүп эметсе эле аябай көп турушуп президент Отунбаева кетип атат деп көп эле бир мындай нааразычылыктар болот да элдин арасындачы. Мен баягы элдин арасында жүргөн адамдар айтып коет. Ошондо сиз өзүңүз дагы байкайсызбы ушул адамдардын бул жакта көп турганын, бир топ адамдардын кечип атканын жумушка балким? Жок, мындай экен да, жанагы мурун дайым эле эки алдыңда май машина жүрчү экен. Аркасында дагы мисалы мына эми мен ада эле мурунку президенттер дебейин, ошо аларда кортежде дайыма скорый помощьта жүрчү экен. Мен болсо ошо качан эле кыскарткан бир эле машина алдым да, анан аркамда ошо бир машина бар экен, ошентип жүрөбүз. Бирок мен канча жолу ушу айтамын, ай мына неме этпегиле, элди торобогула, токтотпогула деп, ошентип. Мен оюмча мына көп эле мен упрашение жасадым го деп. Мен өзүм мындай бир кичине жиним да келип кетет ушундай нерсеге. Мен абдан биринчи баягы мына жаңы эле эметкенде абдан өзүмдү кандай бир жаман сезип, ушу жана сен айткан сөздөрдү сүрдөнүп менде ошентип. Анан мен азыр деле ошо аркамды карап эле эч бир элге бир тоскоолчулук жасабайлы деп эле ушундай аракеттенем. Акыркы технологиялардан сиз iPad колдоносузбу же iPhone колдоносузбу же кадимки эле чөнтөк телефонбу, жөнөкөй? Жок, мен жөнөкөй эле мобилдүү телефонду колдонуп атам. iPad менде бар, бирок такыр эми буга убакыт жетпей атат. Мен чынын айтайын. Мен абдан бир неме экен, бул ыңгайлуу нерсе экен. Мына Султан көтөрүп жүрөт ошондой iPadты. Биз бир жака барсак, жаңылык керек болуп калса, бирпас эле ошону таап келишет да көрсөтө коюшат. Мен болсо жетпей атат убакыт, такыр жетпей атат. Мен эми аны мен ручка менен жазганга деле ушу убакыт жетпей калып атат. Ошон үчүн мен ойлойм эми болушунча. Мен көрдүм, ал абдан ыңгайлуу нерсе экен. Роза Исаковна, айтсаңыз, мына сизден кийинки адам кандай президент болушун каалайсыз? Мындай сүрөттөп бере аласызбы? Кандай адам президент болсо деп ойлойсуз? Мен ойлойм, ушу жөнөкөй эле болсо, доступный болсо, эч бир мындай бой көтөрбөсө, эч бир анан мен чоң, мен үй бүлөм, анан биз ушундай бир ак сөөкпүз деген болбой эле, мына ушу элдин арасындагыдай болсо дегендей да. Жаңы президент болсо, билимдүү болсо, бул абдан маанилүү эле. Анткени бул президент деген бизде эми негизи Кыргызстандын парламенттик демократиясында башкаруусунда бул адам моралдык бир авторитет да. Анан биз ушу билимге көп көңүл бурбай атабыз, чынын айтканда. Даражаларга, билимдеги даражаларга бизде бар эле мына келип эле саясат менен эле, анан келип эле ким эле жулкунуп эле, ким мындай кыйкырчак болсо эле ошол эле кандай бир кыйын болуп чыгып атат. Сиз президенттик мөөнөтүңүз бүткөндөн кийин эмне менен аракет болуп атасыз? Айтып атпайм сага келип конкуренция түзөм телевидениеда. Мен акыркы суроом болсун. Мен мына кезде жыйынтыктайлы. 7 апрелде сиз кандай тососуз? Ким менен, каерде? 7 апрелде биз ошол мына биринчиден өкмөт, биздин убактылуу өкмөт, ошол биздин жоро жолдошторубуз, биз баарыбыз чоң кыйынчылыктардан өттүк. Оттон, орусча айткандай, суудан, арты неме өйдө төмөндөн өттүк. Мына ошолор менен бирге биз, мен ушу ойлойм, алардын баарын мен бир чакырсамбы деген оюм бар. Анан кийин сөзсүз биз 7 апрелде барып Куран окутабыз. Бир топ мындай бир ушу күнгө жараша бир кандай бир аземдер бар. Ошонун баарына мен катышамын, сөзсүз. Бул ыйык күн, бул болсо бул күнү канча адамдардын кабыргасы кайышып, кан жутуп турган чагы, биз ошону эл менен болобуз 7 апрелде. Роза Исаковна, биздин Азаттык плюс телепрограммасына ушундай бир кызыктуу, ачык маек көрүп
бергениңиз үчүн чоң ыраазычылык билдиребиз. Ийгилик сизге. Рахмат. Мени мынтип чуркатып коесуң да.